Китеп менен дос болуп, ансыз жашоосун элестете албагандар бар. А сиз акыркы жолу качан колуңузга китеп кармадыңыз жана кайсыл чыгарманы окудуңуз? Адистер китеп стресстен арылтып, эс тутумду жакшыртарын айтып келишет. Бүгүн биз Жалал Абад облустук китепканасына саякат жасайбыз. Мында кыргызстандык жана чет элдик адабияттар менен тааныша аласыздар. Китепканада кыргыз, орус, өзбек, түрк, англис, немис жана корей тилдериндеги адабияттар бар. Бул жайда бардык уракка ылайык түрдүү багыттардагы китептерди таба аласыз. Жетиштүү шарт түзүлбөгөнүнө карабай, Жалал Абад облустук китепканасынын окурмандарынын саны өскөн. Жаңы келген китептердин саны дагы жылдан жылга көбөйүүдө. Негизинен ошо студенттер аябай көп келишет. Анан аркылуу жаштагы окурмандарыбыз көп. Балдары менен атайын балдарын алып келип, ата-энелер 3-төн 4төн балдарын алып келип окутайлы деп келдик деп алып келишет. Анан бизде ошо каникул убагында күч менен иштейбиз. Мисалы, анан тарыхый китептерден айта кетсем, Сынган кылыч бизде ушунчалык көп окулат. Ар кайсы жаштагылар, пенсия жаштагылар, окуучулар, студенттер эмнегетир бул Сынган кылычты көп окушат. Бул жакка окуучу мезгил менен келчүмүн, көп болуп калды. Тез келип турам. Китеп истеп, азыркы учурда мага керек болгон китеп Достоевскийдин китебине келгем, «Преступление и наказание» деген. Ошо келип алып жүрөм окуп. Издеген китептердин баарын табасыз? Табылат көбүнчөсү. Облусту тейлеген китепкана авариялык абалдагы имаратка карабай иштеп келүүдө. Учурда имаратынын чатыры эскирип, дубалдары көчүп турат. Китеп фондуна бөлмөлөр тардыкылат. Билим алуунун очогу болгон имараттын эскилиги жеткени боюнча буга чейин бир канча жолу көтөрүлүп, кайрылуулар жолдонгон. Негизинен биздин китепкананын имараты авариялык абалда болгону менен ошол жылдан бери эле бизде иштеп келе жатат. Бирок баягы иштөөгө биздин атайын аянтчалар, бөлмөлөр жетишсиз да. Себеби дегенде мынакей балдар аянтчасына ачылган. Ушул балдар аянтчасына дагы кененирээк залдарыбыз жок. Бир залды 3 бөлүмдүн залы кылып пайдаланабыз. Китеп фондубуз үчүн дагы тар. Бул ошо 2 миллионго китепти сактоочу жайга ылайыкташтырылган. Анан 3 этаж, подвал менен 4 книга хранение основной подвалда болот. Мамлекеттен каражат бөлүнсө 3 кабаттуу заманбап китепкана салынат. Долбоордо 2 миллионго жакын китеп фонду бата турган имарат түшүүсү күтүлүүдө. Китепкана жамааты Демилге быйылкы жылы ишке ашуусуна үмүт артып турушат. Ошол эле имараттын ичинде атайын балдар үчүн аянтчалар, улууларды окутуу борборлору, жаштар үчүн аянтчалар, IT технология менен иштеген жарандар үчүн аянтчалар. Ошол эле учурда ушул биздин жаштардын бир билим алган очогу болуп санала турган ушул бөлүмдөрүбүз дагы бар. Китеп негизинен 2 миллионго жакын китеп фонду батат бул имаратка. Ошондуктан бул 3 этаждуу имаратта чоң конференциялар дагы пландаштырылган. Анткени баягы чоң иш-чараларды дагы ушул жерде өткөрсө болот, ыңгайлуу болот. Бул имарат Жалал Абад облустук китепканасына айланганына эле 98 жыл болду. Ага чейин башка багытта пайдаланылган жай бир кылымдан ашык тарыхты өзүнө камтыйт. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.